Assalamu алейкум. Бүгін 10 январ 2022 жыл. Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун кезектеги иш сапары менен дагы бир жардамга муктаж бир тууганыбыздан кабар алганы келдик. Анда эмесе сиздер менен биргеликте чоо жайын билип чыгалы. Саламатсызбы? Эже өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан ушул Найзима бир тууганыбыздын ден соолугу жөнүндө каяктарга кайрылгансыз, кандай результаттар болду, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман журт туугандар. Мен өзүм Сартбаева Гүлмира, Өзгөн районунун тургуну болом, Акжар айылынын. Кызым Омурбекова Назима. Биз бул Москвага келип калганыбыздын себеби ушул кызымдын ден соолугу деп, ушу шыпа таап калат экенбизби деп шыпа издеп келип калдык. Буга чейин Кыргызстанда ошо 2 ай республиканский больницада жаттык. Карашты, жакшы эле карашты, бирок кызымдын диагнозу опухоль головного мозга, бул дарыланууга эч кандай жолу жок экен да, только операция жолу бар экен. Ошого жетип калыптыр. Бул кызымдын өзү оорусунун башталганы кичинесинен эле баштап ооруйт. 5 жашынан баштап ушу судорогалар, приступтар менен кыйналып келет кызым. Анан ошо жардам кылып кайрылды Кыргызстанда. Жакшы адамдардын жардамы менен, ошо колдоосу менен каражат кылып жардам беришти. Аз болсо дагы ошонун жардамы менен ушул Питерде 1 ай обследованияда жүрдүк. Бардык себеби Москвада кымбат экен дегенден 1 ай Питерде жүрүп бардык обследованиядан өттүк. Анан ал жерде операция жасайбыз дешти врачтар, жакшы врачтар бар экен. Бирок мындай гарантия бере алышпады да. Ачып көргөндө билинет. Мындай эми толук биз айта албайбыз да ичинде эмне кандай болот дегенден анан Москвага келип көрөйүн. Бул жактан дагы текшеринейин деп, ал жакта ошол бир 5 институт бар экен. Жаллаң институт мозга, институт Алмазова, институт Бехтерова, дагы көптөгөн ошол институттарда текшертип баарын жүрүп өткөрүп келдим. Анан бул жерге келгенде дагы мына институт Бурденко бар экен. Ал жерде врачтарга жолуктум, ал жерден да айтышты, только операция, эч кандай мындай дарылаганга жол жок. Бул уже акыркы стадиялары болуп калыптыр. Анан кийин мына институт Пироговго барсак, бул жерден дагы анан башынан баштап бардык обследованияны жаңыдан өтөсүңөр деп, бул жерден да бардыгын өткөрдүк. Бул жерде эми ар бир анализи, ар бир обследованиясы ушунчалык кымбат экен да, ушунчалык кымбат экен. Анын арасында кызымдын ооруганы дагы аябай кыйналдык да. Приступтары кармап калат, судорогасы кармап калат, уктап атып деле кармап калат, туруп деле. Анын үстүнө бул жерден квартирадан квартирага көчкөнүбүздү айтсаңар, бир квартирага барып эми койка место арзан экен деп ошондо жашасак, силер бизге уйку бербейт экенсиңер, мындай жүрөк түшүрөт экенсиңер, кызыңар кыйкырат экен деп 2 квартирадан куулдук, ачыгын эле айтайын. Анан мына квартираны эми кымбат болсо да ошо кызым тынчыраак жатсын деп ошол квартираны снимать этип жашап атабыз. Эми мына бул жерде бардык документтери бар. Мына 7 жашынан баштап бүт өткөн, мына бүт документтери, томография снимоктары, бүт бар жогу, бардык эмелери бар. Ошо Питерде мынантип эмелерден өткөрдүк, дисктер менен баарын тартып берди, дарыларын коррекция кылып берди. Мына дарылары дагы противосудорожный таблетка деп коет экен. Мынандай таблеткалар бул мына 3 эле бир коробка, азыр бул жака чогултуп салып алдык эле. Ушул 3 эле 950 рубль турат. Буну кызым 5 күндө эле жеп коюп атат. 5 күндө эле. Эгер буну жебесе, судорогасы кармайт. Буну жегенден кийин деле судорогасы кармап өзүн билбей кыйкырып жатып калып атат да. Анан кийин судорога болгондон кийин кызым ошо күндөгү нерсесин унутуп калып атат. Эчтекени эстей албайт. Апа, биз каердебиз? Биз эмне кылып атабыз? Эмне кылдык? Мен дарым иштемби, жокпу? Ушундай бир суроолорду берип кыйначу болду. Ошого мен калай калып сурап кетет элем, жалдырап суранат элем. Ушул кызым мына операциясы мына жерде кагаздар деле турат. 24-ндө операция болот. 23-ндө ошо немеге кирмекпиз.
госпитализация больницага жатмакпыз, 24-ндө операция болмок. Ошого чейин кызым акыл эси менен жетсе экен, акыл эси менен кирип кайра ошо акыл эси менен чыгып берсе экен, 6 сан менен, ай чырай менен чыгып берсе экен деп атам. Себеби врачтар айтты да, эгер операциядан кеч калсаңар бул мээ бүт пораженный болуп атат, секин акыл эсинен ажырайт, анан көзүнөн ажырайт, анан бутунан ажырайт десе, мен ушунчалык чыдабай атам. Азыр ушу акыл эси менен эле операцияга киргизип алсам экен, ошо сумма чогулуп калса экен, ошо элден айланса болот экен. Ошо элим ошо таштап койбостон жардам кылып атышат, Кудайга шүгүр жардам кылып атат. Дагы жардам сурайт элем, ошол убакыт аз калды, себеби ошого үлгүрүп ошо сумма топтолуп калат экен деп ошо жалдырап отурам. Ошо топтолуп калса, дагы жардам болуп калса, операцияга кирип калсак, кызымды алдына койгон ошо максаттары бар, тилектери бар. Мектепте аябай жакшы окуган, жалаң 5 окуп, азыр кызым ыр жазат, ырчы болсом, акын болсом, доктор болсом деп тилектерин кылат. Кызым ошо тилектерине жетсе экен, Кудайдан болду. Ошентип сиздерден суранат элем, ошо жардамыңыздарды аябаңыздар. Кызымдын келечеги үчүн, кызымдын жанын, ден соолугун алып калыш үчүн ошо жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздерден суранып кетет элем. Бул жерде биздин мына квартирабыздан, квартплатадан сырткары, ичкен жегенибизден сырткары кызымдын дарылары өтө кымбат болуп атат. Бул дарылар мисалы бир эле коробка дарысы мисалы 950 рубльда, буну 5 күндө эле жеп коет кызым. Буну жебесе жанагы судорогасы өтө күчөп кармап атат да. Андан кийин операциясына миллион деди. Миллион бул 20-сында биринчи 700 000 төгүшүм керек, 700 000 рубль. Андан кийин 22-синде калган сумманы төгөсүн деди. Андан кийин ал бул операциядан чыккандан кийин приступ менен судороганын токтошуна 80% эмне берип атат, гарантия. Андан кийин 20%-ин бул мына Обнинск шаарында нейропротонная терапия деген бар экен. Ал ошо лучевая терапия. Ошо менен күйгүзүп калганында жок кылса болот деп ошо 90% эме берип атат да, гарантия берип атат. Ал нейропротонная терапия 1 200 000 экен. Андан кийин лечениясы, андан кийин реабилитация деп коет экен. Операция ошо лучтан кийин реабилитацияга сөзсүз жатыш керек экен. Анысы дагы күнүнө, мен сураганымда күнүнө 10 900 рубльдан кетет экен. Эми ал реабилитация узак болот дейт, анын 1 айын эсептегенде эле уже миллион болуп кетип атат да. Эми ошого айлам жок, бир адамдын колунан ал акчаны табыш келбейт экен. Ошогонан кийин элге кайрылып отурам. Анан мына эртең 15-нен баштап мындай анализдер жазып берген, толуктур анализдер. Ушуларды тапшырыш керек. Ага кошулуп өзүм да тапшырышым керек экен. Мынанда Зуевдин колу турат, мына 23 госпитализация, саат 11-ге барып жатып калышыбыз керек, 24 уже операция деген кагазы. Анан бул жерде ошо анализдер да өтө кымбат экен да, өтө кымбат экен. Эми Кудайдан болуп 23 январь, 23 январь 23 январь ошондо бир 10 күндө чыгып алсак, анан бир 2-3 жума дем алгандан кийин анан ошо кайра нейропротонуна барабыз да. Анан ошол эми бул Москва экен, бул жерде иштебесең, кызымды таштап бир иштеп акча табайын дейм, кызым жалгыз таштай албайм. Күнбү түнбү уктап атканда жыгылып калат. Анан буну карап тургузуш керек. Ошого же чыгып кете албайм, жанынан жипсиз байланып отурам да. Өтө кыйын болду да акыбалыбыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Назиманын, Айдай кыздын операциясы жакындап калыптыр. Саналуу эле күндөр калыптыр. 23 январда болот экен. Ошого кайдыгер карабай, көптү көрсө көл болот дегендей, аз да болсо салымдарды салып, ушу операциясына жардам берип койгула. Бул да болочок эне, эч бир эненин баласы оорубасын, кайдыгер болбоңуздар. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мигранттардан турган Кыргызстандын 7 дубанынан кошулуп куралган Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун мүчөлөрү болобуз. Ушул эжебизге биздин бир аз болсо дагы салымыбыз бар, атаган салымыбыз бар. Ушуну тапшырып коелу деп тапшырып коелу эжебизге. Омин, анда эмесе ушул
Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмуна терең ыраазычылык билдирем. Башымды ийип тазим кылам. Ушунчалык жардам кылып атасыздар, жардам колуңуздарды сунуп атасыздар. Ар дайым бар болуңуздар. Кыргыз элинин пешенесине бар болуңуздар. Ушундай мага окшогон муктаж адамдардын пешенесине бар болуңуздар. Ар дайым ден соолукта болуп, үй бүлөңөр менен, бала бакараңар менен тынч аман болгула. Ушу кыргыз элине жараган ушу жаштардан болуп, ар бир жакшылыкка себепчи болуп жүрө бергиле. Ошо элимдин катарында, элдин катарында, жаштардын катарында ушу садаган кетейин. Мен Аймончуктай кызым дагы Кудайым ден соолугун берип, өмүрүн берип, операциясы ийгиликтүү болуп, ушу жаштардын катарына, ушу элдин катарына кошулса экен. Я Раббим, тилегим бер, ниетимди кабыл кылып, ушу кызым айыгып, сакайып, бутуна туруп кетсин. Амин. Амин.